Тамак аш азыктарынын коопсуздугун көзөмөлдөөнүн системалык ыкмалары, алдын ала шарттардын программалары. Хас принциптерин киргизүүдөн мурда өз өндүрүшүңүздө даярдык иштерин жүргүзүңүз. Хас концепциясы англисчеден кыргызчага которгондо кооптуу факторлорду анализдөө жана критикалык чекиттерди көзөмөлдөө. Бул кооптуу факторлорду аныктап, көзөмөлдөө жолу менен тамак аш өндүрүүнүн коопсуздугун кепилдеген илимге негизделген ыкма. Концепция космосто тамак аш ууланууларын алдын алуу максатында НАСАнын космикалык программасынын алкагында өткөн кылымдын 60-жылдары АКШда иштелип чыккан. Хас принциптери Кодекс Алиментариус комиссиясы тарабынан стандартташтырылган жана дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө милдеттүү мыйзамдык талап катары кабыл алынган. ХАСП системасы автономдуу эмес, алдын ала программаларга жана колдонуудагы санитардык жана ветеринардык эрежелерди милдеттүү түрдө аткарууга негизделген. Алдын ала шарттардын программасын иштеп чыгуу бул өндүрүп жаткан азыктын коопсуздугун камсыз кылуу ишиндеги биринчи этап. Андан кийин дагы 2 этап келет. Биринчиси 5 даярдоо кадамын аныктоо. Андан соң жыйынтыктоочу этап ХАСПтын 7 принцибин киргизүү. Өз ишканаңыздагы өндүрүш процессин кунт коюп изилдеп чыгып, алдын ала шарттардын программасын түзүңүз. Аны орусча кыскартып ППУ деп да аташат. ППУ бул өндүрүш чынжырчасынын баардык бөлүгүндө гигиеналык чөйрөнү камсыздоо үчүн негизги шарт жана операциялар жана өндүрүүгө жарамдуу болгон кайра иштетүү жана керектөөчүлөргө коопсуз тамак аш азыктарын жеткирүү жана керектөө. Алдын ала программалар сөз айкашы ХАСП системасынын негизин түзүүгө зарыл болгон бир нече иш-чараларды баянdoодо колдонулат. Алдын ала шарттар программасы бул тамак аш чынжырчасында айлана чөйрөнүн гигиенасын камсыз кылуу, өндүрүштө, операциялык процесстерде жана коопсуз тамак аш азыктарын жеткирүүдө керек болгон базалык шарттар жана аракеттердин комплекси. Ошондой эле өндүрүш шарттарына тийиштүү болгон жана ХАСП системасын түзүүнүн негизи катары каралган процедуралар. Аны менен бирге санитардык жана операциялык процедуралар. Бул чаралар тамак аш азыктарын өндүргөн чөйрөнү жөнгө салган мыйзамдарда, ошондой эле тех регламенттерде, улуттук нормативдик укуктук актыларда бекитилген нормаларга негизделген. Алдын ала шарттардын программасын иштеп чыгууда колдонуудагы улуттук санитардык жана ветеринардык эрежелерге шайкештигин сактоо керек. Башкача айтканда, ишканада ишке ашырууга керек болгон милдеттүү нормативдик эрежелерге, Бажы Союзунун вертикалдуу техникалык регламенттеринин азыктардын айрым түрлөрү үчүн талаптарына. Мисалга, эгер сизде сүт өндүрүшү болсо, сүт жана сүт азыктарынын коопсуздугу жөнүндөгү регламентине шайкеш болушу зарыл. Кодекс Алиментариус комиссиясынын сунуштарын, ыктыярдуу стандарттар жана сертификация схемаларын, тармактык уюмдар иштеп чыккан GMP'ни колдонуу боюнча сунуштарды эске алуу керек. Алдын ала шарттарды иштеп чыгууда мыйзамдын талаптарын гана эмес, кардарлардын талаптарын жана керектөөлөрүн зарыл болгон учурда базардын талаптарын да киргизгиле. Алдын ала шарттардын программасында сырттан келген коркунучтарды көзөмөлдөй ала турган чараларды жазуу керек. Ошондуктан баардыгына тең кеңеш. ППУну иштеп чыгууда 4 факторду көңүлгө алыңыз: инфраструктураны, жумушчуларды, зыянкечтерди жана чийки затты. Универсалдуу, баарына туура келген алдын ала шарттардын программасы болбойт. Ар бир ишкананын өзгөчөлүгү анын конкреттүү өндүрүшүнө, технологияларына жана ишканадагы жабдууларга жараша иштеп чыгышат. Алдын ала программалар компаниянын ишмердүүлүгүнүн зарыл компоненти. Алар төмөн деңгээлдеги кооптуу факторлордун өсүүсүн жана даяр азыктын коопсуздугуна терс таасирин тийгизүүсүн алдын алууга багытталган. Алдын ала шарттардын программасы төмөнкүлөрдү камтуусу керек: имараттардын жана алар менен байланышкан коммуналдык курулуштардын конструкциясы жана пландаштырылышы, инженердик коммуникациялар, аба, суу, электр энергиясы жана башкалар, жабдуулардын жарактуулугу, тазалоо жана техникалык тейлөөгө жеткиликтүүлүгү, сатып алынуучу материалдардын менеджменти, зыянкечтерге каршы күрөшүү, продукцияны көзөмөлдөө жана алып салуу, продукциянын маркалоо боюнча маалымат, персоналдын өздүк гигиенасы, айлана чөйрөгө мониторинг жүргүзүү, санитардык жууп тазалоо, азык-түлүк продукциясын коргоо, биологиялык кыраакылык жана биотеррорчулук. Алдын ала шарттардын программасы жогоруда белгиленген пункттар менен гана чектелбейт. Алдын ала шарттардын программасын иштеп чыгууда кийинки тартип сакталат. Алдын ала шарттардын программасы документтештирилип, тажрыйбаланышы керек. Санитардык абалга жана санитардык иш-чаралардын үстүнөн мониторинг жүргүзүлүшү зарыл. Санитардык нормаларга дал келбеген шарттар жана иш-аракеттер өз убагында түзөтүлүшү керек. Мониторингдин протоколу сакталып жүргүзүлүшү керек. Персонал окуудан өтүп, талаптарды аткаруу боюнча такай инструктаж жүргүзүлүшү керек.
жана алдын ала шарттардын программасы хас принциптерин киргизүүнүн пайдалуу экенин унутпагыла. Жакшы документтештирилген алдын ала шарттардын программасы төмөнкүлөрдү так аныктайт. Кандай процедуралар аткарылышы керек, канча убакыт аралыгында, ким жооптуу экенин. Эгер процедуралар аткарылбай жатса же күтүлгөн жыйынтыкка алып келбесе, кандай аракеттер көрүлүшү керек?